Саламатсызбы? Биз сурамжылоо жүргүзүп аттык эле. Бир суроо алып жооп берип көрбөйсүзбү? Кырмадың ара? Кыздар, бул оңой эле, силер күндө колдонуп эле жүрөсүңөр. Чике саламатсызбы? Сурамжылоо жүргүзүп аттык эле. Сабагым бар эле. Алып көргүлө бир суроо. Жок. Эй. Эгер тура тапсаңыздар, китеп берип коебуз. Кайда турган? Бул жерден? Билбейм. Билбейм биттасынан бей. Тилим учунда эле турат, чыгып айтат да, эмне кылайын? Актуальный белгилүү ж, по-моему. Мындай всегда в тренде болгон актуальный болот да. Эл аралык китеп белекке берүү күнүнө карата сурамжылоо жүргүзүп атканбыз. Куттуктайбыз. Мага. Ооба, сизге. Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Ошемпунун Мурас телестудиясы, сиз билесизби берүүсү. Бүгүнкү сурамжылоо 14 февраль эл аралык китеп белекке берүү күнүнө арналат. Арийне биз мурдагы сурамжылоону Ошмунун медицина факультетинде жүргүзгөнбүз. Ал эми көпчүлүктүн суранычы менен бүгүн биз дал ошол өңүттөгү суроолор менен Ошемпудан улантабыз. Туура жооп бергендерге биз китеп белекке беребиз. Белгилей кетсем, бул китептер окуу жайдын жетекчилиги тарабынан демилгеленди. Эмесе бул китептердин окурмандарын чогуу табалы. Вроде сөзү кыргызча кандай болот? Вроде ушундай дейбиз го. Ошонун кыргызчасы кандай аталат? Ушундай болуш керекпи? Вроде деген бул сыяктуу мүмкүн деген түшүнүккө жакын. Чоң рахмат. Чыгармачылыгыңар ийгилик болсун. Конечно, сөзү кыргызча кандай болот? Албетте. Азаматсыз, туура. Китеп белекке берүү күнүнө карата сиз туура жооп бердиңиз, куттуктайбыз. Өзү да окуйм, мен өзбекме окушмун. Что он сказал? Актуальный сөзү. Глобалдуу бүгүнкү учурдагы андай орчундуу деген сыяктуу. Орчундуу көйгөйү. Туура, азаматсың. Келе жаткан майрамыңар менен 14 февраль китеп белекке берүү. Куттуктайбыз. По-любому сөзү кыргызча кандай аталат? Кандай болсо дагы, кана учурда дагы дегендей да мындай. Төлөгөн Касымбеков жетилген курак китебин белек калат агай. Дашикпор сөзү кыргызча кандай болот? Дашикпор. Ушуга чейин. Şu murdagıday, ardayım. До сих пор. Колдоносуңарбы? Ооба, до сих пор. Кыргызчасы кандай болуп калат? Орусча синоним кылып эме кылсак болобу? Мисалы. Все еще. До сих пор. Дагы деле дегенби? До сих пор. Дагы деле. Туура, майрамыңыз менен куттуктайбыз. Ой, рахмат, рахмат. Презентация сөзү кыргызча кандай болот? Презентация сөзү слайд. Кандай болот? Презентация. Билбейт экен. Көрсөтмө деген сыяктуу да. Көргөзмө. Презентация. бир нерсени даярдоо. Жарыялоодой Заклад сөзү кыргызча кандай болот? Заклад сөзү. Түшүнбөйм. Заклад. Билбейт экен. Эме алдын ала акча берүү болот го. Эмеге бир жөнсү тапшырганда алдын ала закладын төлөп кой деген. Заклад. Билбейм. Актуальный сөзү кыргызча кандай болот? Актуальный. Кандай болушу мүмкүн? Силерге жардам берет. Актуальный. Ой, глобалдуу эмес. Актуальный. Билбейм. Актуальный сөзүбү? Билбейт. Актуальный белгилүү ж, по-моему. Мындай всегда в тренде болгон актуальный болот да. Түшүндүрүп бере албай атам, өзүм түшүндүм бирок. Азыркы мындай орчундуу немелерди ушу актуальный дейбиз. Азаматсыз, майрамыңыз менен. Рахмат чоң. Курьер сөзү кыргызча кандай аталат? Жеткирүүчү болуш керек. Жеткирүүчү да.
жеткирүү кызматы деп ошентип болот го. жеткирүүчү Курьер деген жеткирип береді. Жоқ, жеткирип берген адам кандай? Чабарган. ооба туура. Совсем сөзү кыргызча кандай болот дейт? Таптакыр да? Кстати, дейт. Айтмакчы деген да. Баса да. ооба туура. Баса. Куттуктайбыз. Магабы. ооба сизге. Оригинал сөзүнүн кыргызчасы кандай? Оригинал болгон эми табигый болуш керек да. Эмдей. Чыныгы? Оригинал. Чыныгы. оригинал сапаттуу Куран негизги деген жок. Кандай болуп калат? Түп нускасы деген. Азаматсыз. Туура жок. Куттуктайбыз. Жалко сөзү кыргызча кандай болот дейт. Жалко. Өкүнүчтүү. Байрамыңыз менен. Заявка сөзү кыргызча кандай болот дейт. Мындан деле алсак болобу? Жок, сунуу жооп бергиле. Арыз эмес. Жок, заявканын кыргызчасы кандай болот? Жолдомо. Заявка таштап койдум, заявка бердик. Бизге күндө эле айта алышты, бирок Кандай болуп калат? айта кетчү. Заказ да ошо. Балким күн сайын китеп окуп, аны улам барактап турсак, биз күнүмдүк жашообузда орусча эмес, кыргызча сөздөрдү даана колдонор элек. Биздин тилибиз абдан бай, абдан баалуу жана өзгөчө. Тилибиздин чыныгы барктуулугун, анын көөнөрбөс кең дүйнөсү бар экендигин биз бир гана китеп окуудан биле алабыз. Ошондуктан дайыма китеп окуйлу жана кыргызча таза сүйлөйлү. Сиздер менен Ошемпунун Мурас теле студиясы жана сиз билесизби берүүсү болду. Кийинки берүүдөн жолугушканча аман болуңуздар дейбиз.